Kirish söz. Бүткүл ислам дүйнөсүнө таанымал улуу аалым Абу Хамид Газзалинин Мукашшафатул Кулуб эмгеги нечендеген кылымдардан бери адамзатка шооласын чачып, жол көрсөтүп келген баалуу эмгектердин бири. Анткени бул эмгек жан дүйнөсү алай дүлөй түшүп кыйналган, же адамдык асыл сапаттардан алыстаган адамдарды, элдерди, коомдорду Курандын жана сүннөттүн жарыгында бейпилдиктин, бакыттын жолуна багыттап келет. Коомдун бузулушуна себеп болгон текебердик, элкөрсүндүк, атак даңкты сүйүү, кекчилдик, ташбоордук, адилетсиздик жана башка ушул сыяктуу руханий илдеттер бар. Кайсы бир коомдо ушундай ооруларга чалдыккан пенделер көбөйсө, ошол коом моралдык жактан кыйроого учурап, өз ичинен ыдырай баштайт. Адам табиятындагы кемчиликтерден арылып, жан дүйнөгө ыйман, ыклас, айкөлдүк, мээримдүүлүк, кичипейилдик, жоомарттык, кечиримдүүлүк, адилеттүүлүк сыяктуу асыл сапаттарды орнотууга болобу? Имам Газзали бул эмгегинде жогоркудай кеселдерден арылып, түбөлүк бактылуулук жана жан дүйнө бейпилдигине жетүүнүн жолдорун көрсөтүп өткөн. Руханий дарттар орношо турган жай адамдын руханий дүйнөсү. Башкача айтканда, жүрөгү болгондуктан чыгарма Мукашшафатул Кулуб деп аталган. Мукашшафа деген сөз арабча көмүскө нерселерди ачуу дегенди билдирет. Китептин аталышынын кеңири мааниде жүрөктү ороп алган, адамдык сапатка жарашпаган сезимдерди ачып көрсөтүү десе да болот. Эгер коомдогу ырайымсыздыктын, ташбоордуктун ордун кечирим жана мээрим, текебердиктин ордун сылыктык, кичипейилдик, элкөрсүндүк, мактаныштын ордун ыкластуулук, адилетсиздиктин ордун калыстык ээлесе, ошол коомдо бакыт, бейпилдик өкүм сүрөт. Мына ошол себептен улам бул китептин кыргыз тилиндеги котормосунун өткөл жана оош кыйыштарга толот учурларда элибизге тартууланып жатышы да өзгөчө маанилүү иш деп эсептейбиз. Бул жерде айта кетүүгө тийиштүү эки маселе бар. Биринчиси, аталган китептин атактуу Имам Газзалинин колунан жаралган эмгек экендигине илим чөйрөсүндө айрым күнмө саноолор да болуп келет. Анткени улуу окумуштуу Имам Газзалинин Ихия сыяктуу барандуу эмгектеринин илимий жана идеялык тереңдигине, тил каражаттарын колдонуу жана ой жүгүртүү стилине салыштырмалуу бул эмгекте айрым окшобостуктар сакталган дешет. Ошого карабастан, узак мезгилдерден бери Имам Газзалинин эмгеги катары мусулмандар арасында кастарланып окулуп келгендиктен жана бул эмгек өтө маанилүү диний жана тарбиялык баалуулуктарды өз ичине камтып тургандыктан бүгүнкү мусулмандар үчүн да өтө пайдалуу деп эсептейбиз. Экинчиден, китепте санады, анык будагы такталбаган риваяттар жана окуялар да көп кездешет. Бирок алар жалпы ислам баалуулуктарын чагылдырып, Куран сүннөттүн туура жолуна багыттап тургандыктан белгилүү уламалар тарабынан кеңири чөйрөдө кабыл алынып окулуп, айтылып, таалим-тарбияда ыраттуу колдонулуп келген. Жыйынтыктап айтканда, бул китепте адамды адам кылган жана адам пенденин дүйнө акыреттик бактысына себепкер болуучу абдан маанилүү нерселер камтылгандыгы шексиз. Китептин автору ислам ааламынын улуу ойчулдарынын бири Имам Газзалинин толук аты жөнү Абу Хамид Мухаммед бин Мухаммед аль-Газзали. Ислам дүйнөсүндө ал Худжатул Ислам, ислам илимдеринин далилдөөчүсү наамы менен таанымал. Имам Газзали хижри жыл сынагы боюнча 450-жылы, биздин сынак менен айтканда 1058-жылы азыркы Иран аймагындагы Туз шаарында дүйнөгө келген. Атасы Газзаль, тагыраак айтканда мата токуган жумушчу болгондуктан Газзали деп аталып калгандыгы айтылат. Кээ бир аалымдар аны Газала деген жерде төрүлгөндүктөн Газали деп аталганын да айтышат. Имам Газзали жаш кезинен көп окуп, өтө терең илим алууга жетишкен. Жана 34 жашынан баштап өз доорундагы Багдад шаарынын
Низамия университетінде көп жыл сабақ берген. Анын колунан далай окумуштуу аалымдар жетилип чыккан. Кийин дүйнө кыдырып көптөгөн өлкөлөргө да барган. Имам Газзали 53 жылдык өмүрүндө 200-гө жакын китеп жазып калтырган. Анын китептери тафсир, Куран аяттарынын түшүндүрмөсү, хадис, тарых, философия, фыкх, мааниси исламий укугу, тасаввуф аалымдар үчүн гана эмес, катардагы карапайым калк үчүн да зор мааниге ээ. Ислам укукчулары Газзалинин басит, мааниси укуктук кенен баян, ваджиз, укуктук кыска баян, васит, укуктук орто баян сыяктуу китептеринен тафсир, акыйда, ыйман ишеним аалымдары, каваидул акаид, ишеним эрежелери, ар-рисалятул куссия, ыйык баяндар топтому, ал-иктисад фил идикат, ишеним тууралуу түз түшүндүрмө китептеринен тасаввуфчулар ихяу улумиддин, дин илимдерин жандантуу сыяктуу булактарынан пайдаланып, руханий азык алышкан. Ислам динине каршы чыккандар менен күрөштө худжатул хак, акыйкат далилдери, муфасил аль-хилаф, талаштарга так жооптор, кавасим аль-батиния, батиния сектасынын башка маселелери сыяктуу эмгектери зор роль ойногон. Имам Газзали философия жаатында да бир топ китептерди жазган. Алардын ичинен Тахафут аль-фалясифа, философтордун тантырактары, Макасид аль-фалясифа, философиянын максаттары эмгектери маанилүү орунду ээлейт. Имам Газзали хижри жыл эсеби боюнча 505 жылы. Биздин эсеп менен айтканда 1111 жылы 19 декабрда бул дүйнөдөн өткөн. Дил азык басма үйү.